Рахмат чоң Чолпон. Эми кийинки сөз Адахан Кенсенбаевичке берилет. Рахмат. Бұл келишимди абдан кылдат окуп чыгып, баягы абайлашыбыз керек. Негизинен бюджет жасай турган иштердин баардыгын ошол Ариске тапшырып атыпсыңар. Арис өзү ким бүгүн? Анын макамы кандай? Мен жооп берсем болотпу? Арис коммерциялык эмес уюм катары иштейт. Биз билебиз, Аристин ким экенин билебиз. Макамын айтып коюңузчу, макамы. Биз мамлекеттин атынан карыз алып атабыз, сиздерге берип атабыз. Мамлекет ортомчу гана болуп атат. Бул жакта, бул долбоордо Арис аткаруучу агентство болуп белгиленип атат финсоглашение боюнча. Мен түшүндүм, окуп атам мен дагы. Эмне үчүн силер болуп калдыңар деген суроо туюлуп атат. Силер кимсиңер? Макамыңар кандай? Мамлекеттик ишканасыңарбы? Өкмөттүк ишканасыңарбы? Кимсиңер? Өкмөт катары, өкмөт тарабынан, Министерство финансы тарабынан Арис дайындалган болчу, аткаруучу агенттик болуп. Бул долбоордо. Жетекчиңер ким силердин? Азыркы учурда директор пока жок, мен аткаруучу милдетин аткаруучу болуп иштеп атам. Ким дайындайт директоруңарды? Директорду бизде байкоочу кеңеш. Байкоочу кеңеште ким кирет? Байкоочу кеңеш 21 мүчөдөн турат. Ал жака 5 министерстводан кирет, администрация президентидан кирет, анан министрлер кабинетинен кирет, андан тышкары неправительственный сектордан кирет, анан органы местного самоуправлениядан мүчөлөр кирет. Арис, бул азыр Чолпон айым айткандай, аябагандай көп акча алды, таза суу департаменти менен биргелешкен көптөгөн миллион, миллиардтаган сом алдыңыздар. Эми карап көрүңүз. Бүтүндөй бюджеттин жасай турган жумуштары. Аристин эмне тиешеси бар бул жерде? Мына Разаков шаары боюнча 450 орундук мектеп, 300 орунду мектеп Бозгун айылында, 450 орунду Корук айылында участкасында мектеп, балабакча, 3 балабакча, 4 мектеп, 5 мектеп, Мурза Патча дегенге чейин келип. Анан ушунун 3 долбоор жасап атасыңар, Разаков шаары боюнча да, Баткен шаары боюнча да. Бүт бардыгынын долбооруна $480 000 сурап атасыңар. Бул кайдан чыкты, эсеби кайдан чыкты? Себеп жасала турган иштердин көлөмү ар башка болуп атат да 3 жерде. Ким эсептеп чыкты ушул $480 000? Мен жооп берсем долбоор түзгөнгө кетет деп. И долбоорду ким түзөт? Бул $480 000 деп баягы предварительный расчет менен жасалган, ориентировочный расчет менен. Бул такталган. Сиз кечиресиз. Мына биз Америкада Луизиана штатында болдук. Мында бир канча жыл башта. Луизиана штатын билесиздер, калкынын саны боюнча Кыргызстандан чоң штат. Ар бир дыйкандын фамилиясы жазылган. Бюджетин карап чыктык биз. Бир бөлмө бюджети. Смит канча алат, жон канча алат, пактага канча берет, кызылчага канча берет, жүгөрүгө канча берет. Фамилиясынан бери бар экен. Силер бир килтейген областты жасап атканда азыр Чолпон айым айткандай алып туруп, бул жерге момча беребиз, момча суу түтүгүн тартабыз, бул жерге момдай дренажный канал курабыз, буга момча тонна солярка кетет экен, иштеген трактористке момча төлөп беребиз. Көзөмөлгө алуучу кишилер момчадан айлык алат деп жазсаңар эмне болот? Барбы ошондой сиздерде? Жок да. Дүңүнөн жасап койдуңар, урматтуу кесиптештер, караңыздар, абдан кылдат окушубуз керек. Биз ар бир кагазды кылдат окушубуз керек. Долбоор жакшы, маселе жок. Бирок бул мамлекеттин атынан алынып аткандан кийин Баткен областтык администрациясына тапшырсак эмне болот? Жоопкерчиликти ошолордун мойнуна жүктөсөк эмне болот? Алар эмне иш кылат? Мектепти дүйнөлүк банк каржыласа, анын аткарылышын Арис көзөмөлгө алса, жергиликтүү жетекчилер эмне кылат? Плов жейби? Же барып лента кыркабы? Эмне иш кылат алар?
Эмне үчүн силер Ариске берип атасыңар? Максатыңар эмне? Барбы жооп? Эмне үчүн деген суроо берип атам мен. Мен сизге бере элекмин. Асия айымдайсызбы? Сизге бере элекмин. Анан сизге да бериле турган суроо бар. Мен азыр өкмөттүн атынан сүйлөп аткан мырзага берип атам. Эмне үчүн Арис? Жок, эмикиде эмес, бүгүн жооп бериңиз. Сиз жооп берет деп могул жерге жазып жиберип атат сизге. Министриңиз келе албай атат. Буга жооп бере турган киши келе албай атат. Эмне үчүн эмикиде жооп бересиз? Жолу болбойт. Сиз жогорку кеңешке баратам, келишиңиз керек. комитетке баратам дегенде сиз жоопту билип келишиңиз керек ушул жерге. Мен кечире албайм, кантип кечирем сизди? Себеп биз 38 жылдан кийин биздин чеберелердин мойнуна жүк артып атабыз бүгүн. Ошолордун рызкыларын Аристин оозуна салып берип атабыз. Арис бүгүн жесин, а чеберелерибиз кийин силерге төлөп берет деп атат. Ошол милдетти мен алып атабыз да. Ошондогу ушул чечимди кабыл алган чоң ата чоң энелерге наалат деген сөздү угабыз кийин биз. Арис айым, эгер сиздер жооп берсеңиз бериңиз. Эмне үчүн силер болуп калдыңар? Эмне үчүн бизде Айыл чарба министрлигинде суу департаменти бар, таза суу менен камсыз кылуу директорлугу бар. Алар эмне кылат? Кечирип койгула мени. Эмне жумуш кылат алар? Эмне үчүн? Себеби эмнеде? Жок. 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 Өкмөткө тапшыра албай атат, себеби өкмөт сабатсыз болуп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Биринчиден. Экинчиден, жоопкерчиликти тартуу жеңил болуп атат. Сиздерге шылтап коет. Өкмөттө сиздер иштей турган ишти иштей турган киши жок. Диплому да жетишпейт, сабаты да жетишпей атат. Мен Чыңгыз Азаматович түйүнөн каршымын мондай позицияларга. Түйүнөн каршы болушубуз керек. Мына карасаңызчы эми. Булар дейт асфальт курат экен. А жол министрлиги эшекте калайбы? Силердин канча техникаңар бар жол кура турган? Айтып койчу. А эмне кыласыңар техникаңар жок болсо? Демек ортомчусуңар. Силер дал-далчысыңар. Силер ортодо жүргөн бир ашыкча звеносуңар. Силер жетекчиликке кирип салам айтканды билесиңер. Кантип кол койдуруп чыгышты билесиңер. Мен аягына чейин сүйлөйүн деген көптөгөн суроолорум бар эле. Мына жоопту алгандан кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу кесиптештер. Министрдин орун басары да жооп бере албайт. Аристин өкүлү болуп жетекчилик кызматты аткарып аткан айымыбыз да жооп бере албайт. Мына жерде Айыл чарба министрлигине тапшырган компоненттерди караңыздар. Мына комитет по отбору продуктивных партнерств деген, мына ушул деген чайкоочулук деген түшүнүк. Кыргызча эле айтып коюшубуз керек. Чайкоочулук. Аристе иштеп аткан азаматтарыбыз очойгон акчаларды алат айлыкты. Анан булар каалаган кишилерди кеңешчи кылып алат. Кеңешчи, консультант кылып алат. Обла администрацияда иштеп аткан бир дагы жетектөөчү адис бул программага кирбейт. Ишенип коюңуздар мага. Анан долбоор керектүү экен, керектүү, сөзсүз түрдө керектүү. Жазылган укмуш, керемет, сулуу жазылган. Аткаруучу биз кыргыз өкмөтү болуш керек, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар болушу керек. Аристин эч кандай тиешеси жок бул жерде. Акча берсеңер ар ким жасай берет. Мен муну четке кагууну сунуш кылам. Мен конкреттүү сунушум ушул. Бул келишимден баш тартпашыбыз керек, бирок аткаруучу жагын, аткаруу механизмдерин, жоопкерчиликтеги инсандарды, башка кишилерди, тийиштүү министрликтерди тандап келүүсүнө сунуш менен четке кагышыбыз керек. Рахмат. Рахмат, Адахан Кинсенбаевич, эске алынсын. Асель Женишевна. Азыр. Сизге берип.
Барекелде. Мына ошол жерден токтоңуз эми. Көрдүңүзбү? Мына тамашалашам деп олтуруп чындыкты айтып алган кыргызбыз биз. Бул алдын ала гана долбоорлор дейт. А силер бул жерди колдоп койгула, андан кийин кандай долбоор келишин өзүбүз билебиз кийин дейт. Көшөгөнү жабабыз, көшөгөндүн артында чечилет деген маселе бул. Же мен туура эмес түшүнөмүн кыргызча? Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Ошол Азия өнүктүрүү банкы менен Кыргызстандын ортосунда келишим түзүлүп, биздин көптөгөн айылдарга таза суу чыгарылган. Бир жылдан кийин сел жүргөндөн кийин таза суунун түтүктөрүнөн балекети да калган жок. Бирок жоопкерчиликти эч ким тарткан жок. Биз 4-чакырылышта дагы Айыл чарба министрлигине ушул маселени койгондо, кечирип коесуздар, каражатты башка кишилер алган деген жоопту укканбыз. А төлөгөндө ким төлөйт? Төлөгөндө Кыргызстандын эли төлөйт. А ошолдогу жоопкерчиликтүү деген кишилердин 15 000 долларга чейин айлык алып отурушкан айына. Бирөөнүн дагы жыты да жок азыр Кыргызстанда. Бүт чет өлкөдөн келген кеңешчилер, консультанттар, анан ак үйдө иштегендердин жакындары. Айлыктарынан эсиң ойт. Биз бул жоопкерчиликти жол курууну жол министрлигине, суу менен камсыз кылууну Айыл чарба министрлигине, суу департаментине, анан жергиликтүү баякы ишчилерди, ишканаларды түзүү боюнча областтык Баткен областынын өзүнүн администрациясына бермейинче иш ордунан жылбайт. Барганда губернатор менен аким колун жайып отура берет. Кечиресиз, бизди аралаштырбай атат деген жоопту кабыз биз. Туурабы? Жолдош министрдин орун басары. Акча кимде болсо жетекчи ошол болот да. Акча аристе болуп атпайбы? Эмне үчүн областтык администрация болбойт? Эмне үчүн шаардын мэри болбойт? Рахмат чоң, Адахан Кенсебаевич. Кийинки сөз Айбек Жапаровичке берилет.